tushunib atam. Jerdik mafya degan bu güçlü mafya. Biroq biz jengishimiz gerek. Sen emne geldinger bu yoqqa? Oşo mafiyani yengeni geldinger. Korqqan emas, yengeni geldinger. 80 milyonga 3 obyekt. Düşündüm. 3 obyektinde özüm karajatıma oңдоп ötkör berip atam. Alıp ele koygula sizlerden emne gerek? Hakimge aytıp koygula, kork bolsun. Bilip atam, ministrler, premierler oturat. Bunuku prezident oturat, banditler. Men dele korkup atam, Biroq elge alıp berişimiz gerek. 21-ci kılımda yaşap atabız. Uyat koyun bundan ar. Oşol üçün kol koygula. İlk söz Taştanbek, Akböken Dükenüş'te. Akböken Taştanbek, Sığat okrugu, Гиммингерден баштасам, Едилден баштайынчы. Едил, 2 года назад. Мама мне картошки, хорошие пирожки сделает, с вас кофе, поедем район дедіңізле мениче. 2 жылдан бері көзім көгөрдү, сізді күтіп отырыпчы. Баяна министріңіз менен барып келдік, что-то бұл киши менен толық шыққан жоқ. Қачан барабыз районға? Жана мектеп, детский саат қатылғандардың барын бір зира көргөзүп чыгайын сизге. Ушул жобада кандай дейсиз? Siz apаңыздың жана мен билгендей жакшы эмесин пирожкесинен алгыла, мен кофеден алайлык. Bir rayonga чыгып келеликчи. Бактар Кешич, райондун баары жаллап атып жердештериң эркен, мен бая билбей, мурунку акимдери бар, сөгөбөрчүмүн да. Башка райондон прокурорун жакында ал бур акимди сөксөм, анан ун чыкпайт, каяктан десем, сузактанмын дейт, мен сразу дымым чыкпай калды. Прокурорго сөксөм, амында, министрибиз деле ошо жактан, азыр сиз пистеп, спикерибиз деле biz siz de öyle canına jolobойм, бирок siz айтып коюңуз, иштетиш керек да. Сизге суроо. Качан Минсельхоз болгон соц объекттерди аягына чейин реформаны чыгып өткөрүп бересиңер? Кайсы соц объект айтасыз? Мына бир эле Сынташ айыл өкмөтүнө айтайын. Соц объекттердин 63 бүгүн 63ке чыкты. Клуб убагында колхоз совхоздор өткөрбөгөн. Ошонун ичинде эки министр отурат. Бир министр сельхоз Костюк, Чырмашев деген отурат, детский садты алып алып. 53 объекти. Акимиңер коркуп атат кол койгондон ошону. 1,5 миллиард сомдук соц объекттер элдер соту жок берип атат. Рахмат Акылбек Үсөнбековичтин келинчегине. Мына А дегенде ошол баштады, детсадты өткөрүп берди мына жакында. Биринчи зам министр здравоохраненияны, больницаны былтыр өткөрүп берди. Жақында мына bir школды өткөрүп беришти. Азыр дагы 350 объект өткөргөн жатат. Оценка кылып койгулачы алтындарым. Жардам берип койгулачы мага. Рахмат. Кийинки сөз. Жооп бересизби кыска? Акбөкен Дүкөнүч, сиз айткан сөзүңүзгө бизде комиссия түзүлгөн. Уксаңыз, аягына чейин уксаңыз. Уксаңыз сиз. Пайгамбар жашына келип сиз кичине бир ук койсоңуз сиз мында. Жок, сиз ал комиссия эмес. ГКМБ менен мейли, соц объект боюнча мен билбейм. Бирок биз ГКМБ менен биз комиссия түзүп, бүт Минсельхозго караштуу болгон объектлердин баарын кайтарып атабыз. Исси көлдө болгон, Чүйдө болгон, Нарында болгон бүт объектте мурдагы бизде Минсельхоздо турган объекттин баарын азыр текшерип алып атабыз кайра. Акбөкен Дүкөнүч. Ушул азыр адатка айланат да эми. Мейли 5 мүнөт, 1 мүнөт келиңиз. Siz mага акыл үйрөтпөй эле коюңузчу, макулбу? 5-ci mikrofon 1 мүнөт. Эми мен 1,5 миллиард сомдун окатын айтып атам. Ай, прокуратураңарда керек жок, эч ким керек жок. Бар менен сүйлөштүм, өткөрүп берет. Аким ак прием передачага айыл өкмөткө өткөрүп кол коюп койсун, башка теке керек жок. Оценканы мына бүгүн 3-чү оценканы. Просто оценкага 5 миллион акчам жетпей жатат. Мына болгон акчамды төлөдүм, оценка кылды. Бүгүн мына 880 миллионго 3 объект. Түшүндүм. 3 объектиңди өзүм каражатыман оңдоп өткөрүп берип атам. Алып эле койгула силерден эмне керек? Акимге айтып койгула, коркпосун. Билип атам, министрлер, премьерлер отурат. Мурунку президент отурат, бандиттер. Мен деле коркуп атам. Бирок элге алып беришибиз керек. 21-ci кылымда жашап атабыз. Уят коем мындаңар. Түшүнүп атам, жердик мафия деген бул күчтүү мафия. Бирок биз жеңишибиз керек. Сен эмне келдиңер bu жака? Ошо мафияны жеңгени келдиңер. Корккон эмес, жеңгени келдиңер.
Ошол үчүн кол койгула. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Урматтуу спикер, биз процедурныйга чыккан бул биздин укугубуз. Биз чыга алабыз бияка? Эрулан мырза, бул боюнча биз чечим кабыл алдык, сүйлөштүк. 57-58 Урматтуу адам. спикер, дагы бир жолу айтам. Эгер ар кимибиз чыгып, мен эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. сиз сүйлөшпөсөңүз биз Мен көпчүлүк менен депутатмын, чечтик. мен дагы анан мындай кылалы. Азыр айтсам мындай, адвокат деген ушул сыяктуу сөздөр чыкса, тарынабыз бири-бирибизге, туурабы? Келе мындай кылабыз, мындай жумушубузду так жана дан алып баралы. Ар бирибиз ушул жердеги залда отурган. Анткени көп малдарда мен суроолорду берип бите албай калып атам. Ушул силердин ушинтип атканыңар үчүн берип бите албай калып атам. Рахмат. Рахмат. Бардыгы добуш менен чечилип атат. Биз бул жерде өзүбүз чечкен жокпуз, көпчүлүктүн добушу менен. Козуев Алишер Абибуллаевичте кийинки сөз. Рахмат. Нурланбек Турумбек уулу, саламатсыздар урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Бакыт Эргешевич, сиз азыр кеңири маалымат бердиңиз, маалыматыңызды, докладыңызды уктук. Бир топ алгылыктуу иштер болуп атыптыр. Бакыт Эргешевич, ошого утурлай эле бир катар суроолор. Бүгүнкү күндө СПАлардын тагдыры кандай болуп атат? Канча пайызга жоюлду? АВП айтып атасыз сиз. Бир 20%ке жетпеген эле калып атат. Анткени кээ бир АВПлар жакшы иштеген АВПлар бар. Өзүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп атышат да. Кайсы бир кээ бир АВПлар иштей албай атышат, ушул АВПларды биз айыл өкмөттүн балансына өткөзүп атабыз. Ушул туура кадамда негизи толук кандуу эле айыл өкмөттүн балансына өткөрүш керек. Себеби азыр ар бир СПА суу пайдалануучулар ассоциацияларында карыздары бар 5 миллион 10 миллиондон. Ошол карыздын айынан же айыл өкмөт ала албай атат, же өздөрү толук кандуу кыла албай атат. Ошого бир чечкиндүү бир кадам кыла алабызбы? Ал боюнча азыр Убакыт токтотуп койсоңор. Ал боюнча биз Минфин менен аз чогуу бүт ушул СПАлардын карыздарын иликтеп атабыз. Ошол карыздар алып, ошол акчалар каяка иштетилди, карап атабыз. Ана ошонун баарын ревизия негизинде балким баягы нецелевой болуп калган болсо, ошол жетекчи жооп беришет. Анан кайсы бир ал жерде спор болуп атат, айыл өкмөт өз учурунда мен гарант болом деп печать коюп койгон, азыр карыз болуп калды. Ошол негизинде азыр биз ревизия кылып, такталгандан кийин анан кийин бир чечим чыгарабыз. Аны мен билем ал маселени. Рахмат. Ошого утурлай эле бүгүнкү күндө Жаныбек Калканович, бул сиз кеңири маалыматыңыз болсо керек. Жайыт маселеси кандай болду? Жайыт жоюла турган болдубу? Кандай, канча пайыз жоюлду? Алишер Абибуллаевич, бул жерде дагы ошол жанагы реформанын негизинде жайыттардын бардыгы муниципальный ишканага кирип, жерлерде ошондой болуп атат. Кээ бир жайыт комитеттер өткөзбөгөндөр бар, мисалы 10% ошону өтөлөк, бирок бардыгы муниципалдык ишканага кирип атышат. Бакыт Эргешевич, ушул СПА менен жайыттын маселеси бирдей эле да. Анан эми 2 жылдан бери эле айтып келип атабыз, мына жакында өткөзөбүз деп. Күндөн күнгө узап атат да, ошону бир чечип койсок жакшы болмок. Себеби айыл өкмөт өзү жоопкер болсо, сиздерге деле жеңил болмок да. Билесиз бул боюнча. Ошого мындай чечкиндүү кадам менен батыраак кылсак. Аны ишти алып барып атабыз. Өзү негизи жайыт маселелеринин биз азыр жаңы бир долбоорлорду иштеп чыгабыз. Райондун ичиндеги эгерде айыл өкмөттүн ортосунда бир спор болсо, район өзү чечиш керек. Эгерде эки райондун ортосунда маселе болуп чыкса, анда область өзү чечиш керек. Эки областтын ортосунда эгерде маселе болуп калса, анда биз министрлик чечебиз. Ошон үчүн азыр биринчи биз кадамды азыр айыл өкмөт толугу менен алып кетиш керек. Толугу менен өзүнөн баягы жайыт комитеттер эмес, ушул айыл өкмөттүн балансына туруп, айыл өкмөт өзү тейлеш керек. Аны биз тапшырма берип атабыз, анын үстүнө иш болуп атат. Рахмат. Алмаз Темирбекович,
Кара Суу районунда сизге буга чейин дагы бир катар каттарды бергенбиз. Мына колумда дагы турат. Жана Бактыергеч сиз дагы айтып кеттиңиз. Скважиналар жана насостук станциялар боюнча. Ошол эле мисалы Жоош айыл өкмөтүндө, Ала Тоо айыл өкмөтүндө, Маада айыл өкмөтүндө, От Садыр айыл өкмөтүндө бир топ айылдарда дайын документ паспорттору бар скважиналар турат. Жанагы сиз айткан тизменин арасына киргизип ошолорду дагы бир катар мындай сунуш катары карап чыксаңыздар, Алмаз Темирбекович. Анан эми мен акыркы суроом бул Бактыергечевич, райондогу рубарлар боюнча дагы